Мага болсо жазып атат, медитацияны чогуу кылабыз деди келе дейт. Медитацияны чогуу кыласыңбы или отдельно кыласыңбы, это разница жок. Главный сен ошону жасашың керек. Көп адам мына өзүн өзгөрткүсү келбейт. Биринчиден, мен уктап калам, мен тура албайм, мен көлдөмүн, мен айылдамын, мен шаардамын. Просто шылтоо табыла берет да. Эртең менен 5-те кайсыл жерде болбой, эртең менен 5-те адамдар уктап аткан болот. Ошол убакытта сен биринчи өзүңө план коюшуң керек. Мен турам, мен жасайм. Аны мээң айтат, койчу лучше уктай бер дейт. Адам өзү менен өзү иштеши кыйын. Даже мен деле жалкоолоном. Кээде 5-те тургум келбейт. 9-да турсам 9-да жасап коем же кечинде жасап коем. Бирок эң жакшы жери тахажжуд убагында же болбосо эртең мененки убакытта көп нерсе мындай дейт экен, поле, пространство ачык болот дейт. Например, мынанткенде мына силердин антеннаңар ушул эле жерге чейин тартат, болду. Мына бул силердин полеңар. Ушул жерге эмне жакшы ойлорду эксеңер, жакшы сөздөрдү сүйлөгөн болсоңор, ушул жерге эгиле берет, ошол нерсе кайтып эле силерге келет. Медитацияда капыр болуп кетпейинби же ал бул дейт. Если сенин оюңда ошол нерсе болгон болсо, значит сен болуп кетесиң. Сен болуп кетпейинби дегенди эмес, болуп дегенди уже капыр болуп дегенди мээ сиңип алат. Мындайча айткандачы, бузулуп кетпейинби деген болсоң, все, сен бузулуп кетпейинби деген эмес, бузулуп кетесиң. Карыз болуп кетпейинби, уже коркуп атасыңбы? Карыз деген мээде калып калат, болуп кетпейинби алып коет. Кредит албай той кылам. Все равно сен кредит алып той кыласың. Себеби кредит деген мээде калып калды. Азыркы учурда даже адамдар бата бергенде туура эмес бата берет. Мындай белгисиз келген апааттан сактасын. Все, сени сактабайт, апаат болот. Тоонун түбүндө жашагандар эмне үчүн сел болуп атат? Алардын всегда оюнда мынтет, сел алып кетпесе экен, жаан чачын болгондо сел алып кетпесе экен дегенди мындайча айтканда кабыл болбойт. Алып кетет, уже сел болот да. Күн аябай ысып атат, деп биз налып атабыз. И еще ысыйт, ысыбай эле койсо экен десек, ысыбай эле койсо экен деген эмес, ысыган нерсе болот да. Мындайча айтканда, мына жашообузда болуп аткан нерсенин баардыгына биз өзүбүз эле кабыл алып атабыз. Эми ошол нейрондорду, ошол жаман нерселерди өзгөрткөнү бул медитация жакшы жардам берет. Медитация, аффирмация, себеби күнүнө 99% ой келет. Ошонун баардыгы адамдардыкы прошлыйдагы ойлору. Эч качан адам жакшы нерсени ойлобойт. Бирөөгө телефон чалганда албай койгон болсо, сразу жаман нерсени ойлойт. Бунун телефону өчүп калды же болбосо иши бар деген нерсени ойлобойт да. Күйөөсүнө чалса эмне албай атат, ол ойнош өнөп кетти, ал бул. Ата энесине чалса албай калган болсо, мына ош бишкек жолго чыктыбы, авария болуп кетпеди бекен, кырсыктап калбадыбы, жаман ойлорду ойлойбуз да. Ошол сыяктуу ойлордон арылыш үчүн, жүрөктөгү обидаларды кетириш үчүн биринчи медитация жакшы жардам берет. Адам өзү менен өзү иштегени. Бул медитацияда сен өзүңдү өзүң угасың. Например, угасың, өзүңө биринчи запрос бересиң. Мен жүрөгүм ачылганда кандай арзуумун? Өзүңө суроо бер, өзүңөрдүн атыңарды. Мен бактылуу болгондо кандай арзуумун? Мисалы, мен уже үй алдым. Уже силер үй алдыңар. Кандай үй аласыңар билбейм. Жер үйбү, домбу, канча квадрат метр, баардыгын эсептеп туруп, жазып туруп, мен мындай жалдан, мынчанчы микрорайондон 5-чи квартираны алдым. Ичинде мындай, короче, ичине жасалган элесиңер да. Короче, ушундай нерселердин баардыгы бар. Ошол жерде уже силер жашап атасыңар. Здесь и сейчас. Будущий жок, прошлый жок, только здесь и сейчас. 5 күн, 6 күн, 7 күн кылганда деле мээ силерге карама каршы боло берет. Не надо, лучше укта, жаша. Болбогон нерсе деп. Себеби бул мээ мындайча айтканда катып калган, мындай мээ катып калгандагы буну болсо мынол жактарга нейрондорду иштетип чыгыш керек. Себеби жаңгакты чакканыңарда мээге окшогон мындай клеткалар бар. Азыркы мээңер силердики меники деле мындайча катып калган. Жумуш үй, укташ керек, туруш керек, туалетке барыш керек, келиш керек. Болду, башка нерсе жок. Будущийди ойлошот да. Эмдиги жылы кылам, наркы жылы кылам деп. Но будущий жок нерсе. Биз эртеңки күн эмне болот экенин билбейбиз. Же болбосо 1 сааттан кийин эмне болуп кетет билбейбиз да. Ошон үчүн эртеңки бүрсүңкү боло турган нерсени дагы азыр чувствуй дейт. Здесь и сейчас жаша дейт. Азыркы момент. Сен ошол нерсени азыркы моментте жашаганыңда ожидание, сомнение кылбаганыңда ал нерсе болот. Мындай күтпө, шек санаба дейт. Себеби
жашап койдуңбу, болду, сен аны Кудайга тапшырып кой. Мындайча айтканда Кудайга тапшырып кой. Кудай өзү билет сага ошол нерсе качан керек экенини. Даже эртең мененки турганда силер күнүңөрдү Кудайга тапшыргыла. Жүрөгүңөр менен сүйлөшкүлө. 30га чыктыңарбы, 40ка чыктыңарбы, до сих пор жүрөгүңөр менен сүйлөшкөн эмессиңер. Жүрөгүңөр эмнени каалайт, мээңер эмнени каалайт. Мындайча айтканда, мээ всегда комфортту каалайт. Кой, барбай эле койчу, күн ысык, отура берчи. Тойго барабыз деген болсо, барбай эле койчу, ызычу, туулган күнгө барбай эле кой, не надо, лучше үйдө отур дейт да. А жүрөк болсо, может, каалайт, туугандар менен жолуккусу келет, подружкалар менен жолуккусу келет, или күйөөң менен эс алгысы келет, но мээ болсо, не надо, акча кетет, ал бул деп, бул эле карама каршы кыла берет. Качан сен жүрөгүң менен мээ экөө бир нерсени каалаганда, силер эмне кааласаңар дагы ошол нерсе кабыл боло берет. Бул даже китептерде жазылган, ученыйлар жазган да. Даже Джо Диспенза 20 жыл, даже Джон Хекко дагы 20 жыл адамдардын эмнесин изилдеген, ал мээни изилдеген да. Эмнеге адамдар өзгөрбөйт? Эмнеге адамдар өзгөрбөйт деп ушул эле суроону берген. Ошон үчүн дүйнөдө 90% адамдар, 10% адамы бай, 10% адам бактылуу, 10% адам оорубайт, 10% адам больницага барбайт, мындайча айткандачы. Себеби алар только өз мээси менен гана иштейт. Мээ бул баардык нерсени кабыл ала берет. Подсознание никогда уктабайт. Жакшыбы, жаманбы кабыл ала берет. Азыркы учурда силердин жашап аткан жашооңор, наалып атасыңар, карысыңар, или ыйлап атасыңар, или бактылуусуңар, мен билбейм. Но ошонун баардыгы силердин прошлыйда ойлогон оюңар. Эмне үчүн ажырашып кеттиңер, эмне үчүн кайненеңер жаман, эмнеге наалып атасыңар, эмнеге ата энеңер силерди жаман көрөт, мисалы да. Ошонун баардыгы силердин прошлыйда ойлогон оюңар. Алар силерди тандап алган жок. Мисалы, силерди Кудай жаратты. Кудай пешенеме жазып койгон ушул дейт. Но Кудайым эч качан пешенебизге жазып койгон эмес. Себеби арзу бактылуу болсун, мына жерде махабат несчастный болсун, же болбосо арзу ушундай окууну окусун, а сен окуба. Же бирөө ушунча жашта түрмөгө камалып кетти, ушунча жашта төрөп туруп өлөсүн, же бомуш болуп кетесиң деп Кудай биздин пешенебизге жазып койбойт. Биздин баардыгыбыздын мындайча айтканда 5 кыл версиябыз бар. Примерно айтып атам, андан деле көп версиябыз болушу мүмкүн. Кудайга биз баардыгына бирдей эле балдарбыз, бирдей эле мындай балдарбыз. Көзүбүз бар, колубуз бар, бутубуз бар, ушундай нерсе да. Мисалы, юрист болгоң келдиби? Биринчи версиям юрист. Мен ошол жака көбүрөөк басым жасап, ошол жака фокус койгон болсом, мен ошол тармактан кетем. Экинчи версия швея. Мен швея тарапка көбүрөөк фокус жасаган болсом, даже азыр деле мен ошол тармактан ийгиликке жетем. Үчүнчү версия мигрант. Мен мигрант болуп Москвада жүрө берген болсом, может, мен до сих пор жүрө беретирмин. Ал ошону мен өзүм тандап алгам. Андан кийин төртүнчү бул налыган, ооруган, эч ким менен сүйлөшпөгөн, жашоомо нааразы, жашоомдо баардык нерсе бар болсо деле мен нааразы боло берсем, бул версияны мен өзүм тартып ала берем. Айланама только налыган адамдар. Акыркы версия, может, мен онлайнга кызыктым. Ушул менин акыркы версиямдыр. Мен онлайн тармактан иштегим келди, ушул тармактан акча тапкым келди, фокус койдум, билим алдым. Мисалы, азыркы убакта мен только ушул эле тармактан. Эмне үчүн мен бул тармакка фокус койдум? Себеби мен 10 саат бирөөнүн жумушун кылгым келген жок. Ал жерде мен даже 24 саат иштесем деле менин зарплатам көтөрбөйт. Күнү түн иштеп, бир күн жумушка чыкпай койсом, мени жумуштан кетирип салат. Ошондуктан мен көбүрөөк мындайча айтканда ойлонуп баштадым. Онлайн кандай жумуш кылсам болот, кандай жумуш кылсам болот. Мен онлайндан өзүм иштеп атканымды элестетип аттым. Ошол нерселер өзүнөн өзү биринчи курс окуш керек экен, бул кылыш керек деп атып, ушул азыркы менин состоянием, мындайча айтканда, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, может, 6 жыл мурдагы ойлогон ойлоруму мен азыр жашап атам. Элдин баардыгы ата энесине обидасы бар, бир туугандарына, башкаларга обидалары бар. Менин аларга обидам болгон эмес, менин обидам өзүмө болгон. Эмне үчүн баардык мени менен 15 жаштагы тең кыздар ата энесинин жанында, ата энесинин акчасы менен бактылуу, эч кандай проблемасы жок жашап атат. А эмне үчүн мен отдельно жашап атам бирөөнүн үйүндө, чужой? Мисалы, ушундай нерсе да. Эмнеге мен балалыгымда 15 жашымда мен ойнобой бирөөнүн баласына энелик кылып атам? Эмнеге ал баласын өзү төрөдү, өзү баккан жок деген менде ушундай обидалар только мен өзүм болгон. Мен өзүм кечире албай жүрдүм. Почти бир 6 жыл, 7 жыл жүргөндө деле мен эмне үчүн деген суроону мен өзүмө бере бердим. Анда мен аффирмация, анда мен медитация деген нерсени түшүнбөйм. Ал нерсенин баардыгын мен мына жакында эле декабрда изилдеп баштаган болсом, мен январдын акырынан түшүнүп баштадым. Баардык нерсеге мен өзүм күнөөлүү экенмин. Ал жашоону мен өзүм тандап алыпмын. Менин ата энем бар, сен ошко бар, ошонун баласын кара дебептир. Мен өзүм окугум келет, мен окуйм. Кантип болсо дагы мен окушум керек деп мен кечке айта бердим, өзүмдүн окуганымды элестете бердим. Мен болсо бир нерсени ката кылдым.
кантип болсо дагы любым путем мен окуйм дедим. Любым путем болгондо мен окуп атам. Бирок мен бирөөнүн баласына карап садикке алып барып атам. Анын мындайча айтканда ыйласа соротуп атам, тамагын берип атам. Как обычно мен мамашка, мындайча айтканда нянька болуп атам да. Бирок мен окуп атам. Мен ошол окуганыма сүйүнүп эле жүрдүм. Бирок Кудайга шүгүр, мен алардын семьясын элестеткен эмесмин. Кандай семья экен деп. Бирок алар мени как 15 жаш эми кичинекеймин да. Мени өзүнүн балдарындай, чоң кызындай кылып принимать этти. Акча десең акча, кийим десең кийим, саякат, Москва, каяка барам десем, даже көлгө барам десең баардыгын алып барды. Мен до сих пор ал семья менен катташам. Ал менин уже экинчи семьям. Даже мен ал жакта 10 жылдан ашык жашадым. Мындайча айткандачы, өзүмдүн семьям менен эмнеде 10 жылдан эле көп жашапмын. 15 жашыма чейин өзүмдүн семьямда, уже эми акылыма кирип мындай чоңоюп баштаганда уже мен берки семья. Ошондо получается ал семьяны мындайча айтканда мага Кудай жөнөтпөдү же ата энем жөнөтпөдү. Мен өзүм тандап алдым. Мен өзүм ыраазы болгонум үчүн мына жүрөк менен мээде экөө тең калып атпайбы? Окуу, любым путем окушум керек. Бул окугусу келип атат. Болду, мен окудум да. Ушундай нерсе силер эмне каалап атасыңар, эмне от души азыркы жашоодо эмне каалап атасыңар, эмне жашооңорго керек, ошол нерсени жазып, эми ошол нерсеге действие аракет кылыш керек. Бирок ожидание, сомнение кылбаш керек. Ожидание, сомнение нерсе деле болот, кабыл болот. Бул силердин поляңарга эгиле берет, все равно болот. Ожидание, сомнение кылган нерсе 3 ай, 6 ай, 9 ай, может 3 жыл, 9 жылда боло берет. Если ожидание, сомнение кылбаган болсоң, ал нерсе батыраак кабыл болот. Медитацияга киргенде, если силер акчага башка нерсе кылганда сразу болбошу мүмкүн. Себеби силер биринчиден жүрөгүңөрдү уккан жоксуңар, обидаңарды кетирген жоксуңар. Ошон үчүн хотя бы мен 21 күнгө, может менде деле азыр сомнение болуп атышы мүмкүн. Может мен деле анча-мынча ишенбей, шексана, кантип эле 500 мүнөт иштеп калам дешим мүмкүн да. Бирок мындай эсептеп жазып келгенде 500 мүнөт иштеш Кыргызстанда оңой эле нерсе экен да. Ошого мына мээ көнүш керек. Мээ болсо койчей, не стоит, болбойт дей берет. Жүрөк каалап атат, может болот, может мынаны кылсаң болот, действие кылып атат. Ошондой нерсе. Если силер азыр өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр өзгөртпөгөн болсоңор, силердин жашооңорду эч ким өзгөртүп бербейт. Даже медитацияны мен силердин жаныңарга барып жатып кылганда деле ал нерсе болбойт. Силер жүрөгүңөрдү укпай атасыңар, жүрөгүңөргө ишенбей атасыңар, өзүңөргө сомнение болуп атат. Азыр силер миллион сомдо курсту сатып алганда деле алар только силер өзүңөргө гана багытты берет. Силер өзүңөр менен өзүңөр иштешиңер керек. Психолог прошлый менен иштешет, коуч будущий менен иштешет. Медитацияда силер здесь и сейчас болгондон кийин гана өзүңөр тандап аласыңар. Кааласаңар прошлый менен жашап жүрө бергиле, кааласаңар будущий менен жашагыла, кааласаңар здесь и сейчас. Только баардык нерсе биздин өзүбүздүн гана колубузда. Айыл жергесинде, например, арпа эгебиз, буудай эгебиз, баардык нерсени эгебиз. Бирок биз аны күтпөйбүз го, качан чыгат, эртең чыгат, бүрсүгүн чыгат билбейбиз. Биз Кудайга тапшырып коебуз. Кудай жаан чачын болгон болсо чыгат. Ушундай нерсе да. Бирөөгө жакшылык кылганда деле биз көбүнчө күткөнүбүз үчүн бизге ошол жакшылык мындайча азыраак өлчөмдө кайтып калышы мүмкүн же вообще кайтпайт. Бирөөнүн тоюна шуба алып бардыңар, ал силердин тоюңарга пальто алып келип койду. Эмне болдуңар? Силер капа болосуңар. Себеби силер ошол нерсени күткөнсүңөр. Мен тоюма шуба келет, или 10 000 сом бердиңер, силердин тоюңарга 2 000, 3 000 алып келди. Силер ошол акчаны берип атканда көбүнчө адамдар күтөт. Менин тоюмда кайтарат. Эсептейсиңер, силердин тоюңарда миллион сом чогулбай калды, 500 000. Ал эмне болду? Силер оюңарда ойлойсуңар, жетпей калсачы деген кеткен үчүн ошол нерсе боло берет да. Медитацияны эмне үчүн мен чогуу кылабыз деп койдум? Просто азыр көпчүлүк адам эле ооба кылып атам дейт, но самом деле кылбай атат. 30 адам консультация алган болсо, ашып кетсе 2 кылып атат. Себеби 30 адамдан 10% болгондо хотя бы 3 болуш керек. Силерде 2 эле адам. 2 эле адам мындайча айтканда жасап атат, айтып атат ощущенияларын, билип атат. Но калган адам эмне калып кеттиби? Ошол калып кетпеш үчүн хотя бы мен өзүм кылып атам, хотя бы группага жазганда адамдар да медитация боюнча челлендж башталган. Хотя бы ушу челлендж менен мен кичине болсо да өзүмү жашоом эмес, жашоо пока өзгөрбөйт, өзүң өзгөрмөйсүң. Өзүмү өзгөртүп алайын деп силер өзүңөр конкретный цель, максат койгондо и 1%тен 1% кантип өзгөрөт? Эрте туруп атасың, китеп окуп атасың, благодарность жазып атасың, эмне каалайсың жазып атасың, уже болгон өлчөмдө жазып атканда, может 5 күн кылгандан кийин кылбай койгонсоң, все болду, жок. 6 күн кылып, 10 күн кылып туруп, 1 күн кылбай туруп, 12-чи күн кылган болсоң болбойт. Болот, но мындай кеч болот да. Если сен подряд кылып аткан болсоң, мына мээ батыраак өзгөрөт.